Саламатсыңар, урматтуу замандаш. Анда эмесе биз силер менен Ubuntu операциялык системасына киришүү сабагын баштайбыз. Демек, Ubuntu операциялык системасына киришүү үчүн биз эмне кылабыз? Ал үчүн ошо компьютерди күйгүзгөндө эле мындай болгон. Эгерде силер кандайдыр бир учеттук запись же болбосо учеттук жазууну түзгөн болсоңор, ошол учеттук жазуу келип чыгат дагы, ал жерге пароль киргизүүнү сурайт. Мынакей, бул жерден биз эгерде бир нече колдонуучу болсо, ошол жерде бир нече колдонуучунун учеттук жазуусу турат. Ал эми бирөө эле болсо, мынакей мындай болуп бирөө эле турат. Мисалы, Кассия. Мен эми бул жерге парольду киргизишим керек дагы. 1, 2, 3. Бул жерден киргизерден мурун мынакей бул жактан Ubuntu деген режим турат. Мындан башка Ubuntu безопасный режим, User Definite классический Ubuntu жана классический Ubuntu без эффектов тут. Ал эми эгерде Ubuntu деген бул виртуалдык машина болгондуктан эффектилер менен иштебейт, ошондуктан биз классикалык Ubuntu'ну эле тандап алабыз. Мынакей 1, 2, 3 деп мен өзүмдүн паролумду киргизем, андан кийин войти в систему дегенди басам. Муну бассаңар, силер ушул операциялык системанын жумушчу столуна келип түшөт экенсиңер. Windows операциялык системасынын жумушчу столу сыяктуу эле Ubuntu операциялык системасында өзүнүн жумушчу столу жайгашкан болот. Мынакей. Демек, бул биз көрүп турган стол ушул операциялык системанын жумушчу столу деп аталат. Мына бул жакта менюлар сапчасы жайгашкан, жана маалымдоо панели Windows операциялык системасынан айырмаланып, бул жерде автоматтык түрдө, стандарт түрдө маалымдоо панели жана пускка окшогон мына баскычы, баштоо баскычы, мунун баарысы экрандын жогору жагында жайгашкан болот. Ал эми ушу жумушчу стол жөнүндө жана андан башка ар кандай параметрлер жөнүндө биз кийинки сабактан кеңири карайт экенбиз. Бул сабакты ушуну менен аяктайбыз. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла.